Бұл жер, урматтуу бир туугандарым, кичинекей жол эмес, 30 метрлик жол. Бұл жер жол эмес, аэродром. 6 тилкелүү жол болууда. Ош шаарындагы көчөлөр катар менен кеңейтилип пайдаланууга берилүүдө. Бүгүн 4 ноябрь оңдоп түзүүдөн өткөн кезектеги Касымбеков көчөсү ачылды. Иш-чарага мэр Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Баетов жана жергиликтүү тургундар катышты. Узундугу 1 километр 600 метр. Эмеси эки жагында тротуары менен Тетиги Разакова атабыздын атына коюлган көчөдөн баштап Манас атабыздын эстелиги турган кругойго чейин. Андан даш алып кетебиз. Тетиги Оштункат калып барабыз. Ушундай 6 тилкелик кылып алып барабыз. Бир дагы тыгын болбойт. Жалпы 283 миллион сом каражат кетти. Бул жанагы урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич бөлүп берген 2 миллиардтын ичиндеги жол ушул. Тарыхта калсын ушу Жеңишбек Токторбаевичти. Кана, ак жол деп болсун жол. Кыска жалсын. Кол чаап коюңуздар. Касымбеков көчөсү жаңы долбоордун алкагында 6 тилкелүү болуп өзгөрдү. Мында веложол, тротуар, ирригациялык лотоктор жана жашыл аймак каралган. Каражат Ош шаарынын жолдорун оңдоого бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен коротулган. Урматтуу Оштук бир туугандарым, быйылкыдай Ошко эч качан көңүл бурулган эмес. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Ош шаарына болгон камкордугу. Анткени быйыл шаарга 3,5 миллиард сом бөлүп берди. Ошонун ичинен 2 миллиарды жолго бөлүнүп берилди. Ошол жерде азыр мына подрядчик балдар отурат, чакырам, батаңызды бересиздер. Ушу балдар 2 миллиард бөлүнгөн акчанын ичинен 8 көчө асфальт, 7 көчө, 7-чи көчө асфальт басылып бүттү. 7-чи көчө бирине, 8-чи көчө тетиги Осмонова көчө басылып атат. Касымбеков көчөсү 30 жыл ичинде каралбай, жергиликтүү тургундардын нараачылыгын жаратып келгени маалым. Рейдтик ишаралардын алкагында шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев жеринен таанышкан жана тийиштүү кызматтарга тапшырмалар коюлган. Агалай Касымбеков көчөсүнүн сырткы көрүнүшүн оңдоо, иретке келтирүү, аны менен бирге жашыл аймактарды түзүү, кызылсыздыктан чыккан курулуштарды бузуу, тротуарларды куруу, санитардык тазалоо, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча иш алып барылды. Темири дагы бар, жыгачы дагы бар, банясы дагы бар, саунасы дагы бар, стоянка, ковер жуугуч, автомойка, айтпай эле коюнчу кой, толтура нерсе бар болчу. Барын алдык мына Кудай кааласа. Бул жак бети эмеден баштап, тиги эмеге чейин, поезд жолго чейин, переездге чейин полностью тазалап бул жак бетинде бакылабыз. Кудай кааласа, мен дагы кайталап кетейин. Ай, паланча, каякта жүрөсүн десе, Оштун кире беришинде ХБКда парктамын дейсиңер. Аябай эле сонун мэриянын коллективине, президентибизге, Ташиевка бардыгында эле ыраазы болуп отурабыз. Жакшы. Касымбеков көчөсүндө жашаганыма 20 жылдан ашты. Бул көчөдө өтө эле жолдор талапка жооп бербейт эле. Азыр ушул мына жаңы мэрибиз болуп, мэрибизге жана ошо коллективине чоң ыраазычылык билдиребиз. Касымбеков көчөсүндө жашагандар бардыгы азыр кубанып турган убагыбыз. Мына жолубуз стандартка жооп берди. Рахмат. Ошондой эле ушул эмне дейм эми, ушул жол дайыма бизге ак жол болсун, ааламга жол ачкан жол болсун, мына аэропорттун жолу баардыгы ушул жерден башталат. Ушундай жакшы жолдор көпчүлүк жолдор тазалап, же болбосо эки бети азыленеле болуп, ушул жакшы жолго чыгып атат да. Рахмат айтабыз биз. Негизи муктаждык бар беле ушул жолдор? Сөзсүз да муктаждык көп жылдар менен 30 жылдан бери мындай болгон эмес да.
Бейле кетсек, бул көчө Ош шаарында оңдолуп, кеңейтилип жаткан биринчи көчө эмес. Буга чейин ондогон көчөлөр капиталдык ремонттон өтүп, 4-6 тилкелүү болуп, унаа каттам үчүн ачылууда. Каражат республикалык жана шаар казынасынан бөлүнүүдө. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.